Ошон үчүн биз дагы борбордук аппараттарды кыскартуу менен ошо райондук бөлүмдөргө жана айылдык милиция бөлүмчөлөрүнө, аймактык тескөөчүлөргө, нөөмөт бөлүктөрүнө баардыгын эң негизги маселе ошо биздин региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин указына ылайык ошо региондордогу коомдук тартип сактоо боюнча баардыгын берип атабыз. Сөзсүз түрдө жыгыштар бар. Быйыл дагы ошол аймактык тескөөчүлөргө дагы мектепте ар керек болсо биздин планда ар бир айылда, ар бир мектепте ошо аймактык тескөөчүлөр, мектепте иштей турган инспекторлор болуш керек деген биздин пландар бар. Бирок бизге кошумча штаттар эч кандай берилген жок, кошумча бюджет буга каралган жок. Баардыгы өзүбүздөгү бүгүнкү күндө борбордук аппараттагы штаттык бирдиктерден, айрыкча областтардан, борбордук аппарат ички иштер министрлигинен ошонун негизинде гана баардыгын ошо райондук бөлүмдөргө, айылдык бөлүмчөлөргө берип атабыз да. Бул биздин 3-этапта дагы ошол айрыкча айылдык, райондук милиция бөлүмдөрүн чыңдоо боюнча иш жүргүзөбүз. Негизги маселе ошондо. Бирок быйыл ошол жана жаңы кодекстердин киришине байланыштуу ошо 201дик ошол жаңы кызматтарга берилди. Себеп дегенде иштин көлөмү көп, бүгүнкү күндө катталган, тергеле турган кызматтардын. Ошол себептүү ошол кызматтарга берилген. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө булардын баардыгын тең оптимизациялардын эң негизги максаты ошол эл менен болгон кызматташууну жакшыртуу, жерлерде коомдук тартип сактоону чыңдоо жана ошондой эле жарандардын суроо талаптарын орундатуу. Бул эң негизги максаттар ушуга кирет. Андан сырткары бирин-бирин кайталаган кызматтарды да кыскартуу. Сөзсүз түрдө жыйынтык болсун деп ушу анализдеп, анан ошонун жыйынтыгында биз ар жыл сайын сөзсүз түрдө анализди карайбыз, көрөбүз, кайсы жерде мындай кылмышчылык көп, кайсы жерде азыраак, кайсы жерде сөзсүз түрдө кошумча штаттарды бериш керек деп ошонун негизинде иш чаралар жүргүзүлгөн да.